Assalamu alaikum, амансыздарбы? Бүгүн дагы буга чейин айтпаган жана буга чейинкилердин баарынан кызыктуураак болгон маалыматтарды жеткирүүнү баштамакчымын. Бирок бүгүн үнүм бир аз башкача болуп, сүйлөп жатканда оозум дагы кыйшайып кетиши мүмкүн. Анткени тилимдин астына чыккан нерсе мага өтө чоң тоскоолдук жаратууда. Туура түшүнөсүздөр деп ойлойм. Бирок бул нерсе маалыматтын туура жеткирилишине же болбосо түшүнүктүү болушуна эч кандай тоскоолдук жаратпайт. Бүгүн бөйрөк үстүндөгү без тууралуу кеңири айтып бермекчимин жана бул нерсе сиздер үчүн өтө керектүү деп ойлойм. Бөйрөк үстүндөгү без эки бөйрөктө бирден болуп, эки бөйрөк болгон сыяктуу эки бөйрөк үстүндөгү без бар жана алардын ар бири эки бөлүктөн турат. Демек, алар карковой жана мозговой деген бөлүктөрдөн турат. Экөөсү тең гормондорду бөлүп чыгарат жана алардын ар бири чыгарган гормондору биздин жашообуз үчүн ошончолук маанилүү. Демек, карковой слойдон альдостерон, тестостерон, эстроген жана кортизол деген гормондор бөлүнүп чыгат. Альдостерон бул зааранын бөлүнүп чыгышына таасирин тийгизе турган же болбосо анын нормада иштешине таасир этчү гормон болуп саналат. Ал эми тестостерон болсо эркекти эркек кылган гормон, ал эми эстроген болсо аялды аял кылган гормон. Бирок экөөсү тең эркекте дагы, аялда дагы болот. Эстроген аял адамда көбүрөөк болот, ал эми ал эркекте дагы бир аз көбөйүп кала турган болсо, анда аялга таандык белгилер пайда болушу мүмкүн. Мисалы, көкөрөгө чыгышы мүмкүн. Ал эми аял адамда тестостерон гормону көп бөлүнүп чыга турган болсо, анда дагы эркекке таандык белгилер пайда болот. Мисалы, сакал мурут чыгышы мүмкүн, үнү өзгөрүшү мүмкүн, эркекке окшош кыймыл аракетти жасап калышы толук ыктымал. Ал эми ушул нерселердин өз убагында же болбосо керектүү нормада иштеши өз убагында ошол эркекти эркек боюнча, ал эми аялды аял боюнча сактоого жардам берет. Ал эми ушундай белгилер пайда боло баштай турган болсо, мүмкүн болушунча эртерээк дарыгерге кайрылуу маселенин эрте чечилишине жардам берет. Андан кийинки кортизол гормону бул бүтүндөй организмди сырткы зыяндуу таасирлерден коргой турган гормон болуп эсептелинет. Ошондуктан ал баардыгынан маанилүү. Бирок анын искусственный же болбосо синтетикалык түрдө, таблетка түрүндө чыгаргандагы бар. Ал эми ал өзүбүздөн чыгып тургандан кийин жасалма кортизолго муктаждык болбогону өтө жакшы. Бирок зарыл болсо аны дагы колдонуу ашыкчалык кылбайт. Бул болсо преднизолон деген гормон. Аны көп учурда өтө катуу ооруган учурда колдонууга сунушталынат. Эми бөйрөк үстүндөгү бездин экинчи бөлүгү мозговой слой, ал жерден адреналин жана норадреналин деген гормондор бөлүнүп чыгат. Ал стресс учурунда, катуу организм чыңалган учурда бөлүнүп чыга турган гормондор болуп саналат. Эгерде алар чыкпай калса дагы, организм сырткы олуттуу таасирлерге реакция жасай албай калышы мүмкүн. Ошондуктан буларды дагы керексиз деп айтууга болбойт. Эми ушул гормондордун өз убагында керектүү деңгээлде иштеп турушу үчүн биздин ушул гормондорду башкарып турган органыбыз бар. Ал дагы өз ишин так аткарып турган болсо, бөйрөк үстүндөгү безде бир гана алда эмес, башка дагы организмден эндогендик ошол гормондорду бөлүп чыккан бездерде маселе жаралбайт. Ал кайсы орган десеңиз, бул биздин мээбиздеги гипофиз деген кичинекей ошол гормон бөлүнүп чыгара турган органыбыз болуп эсептелинет. Ал ошол өз учурунда бездерге, ошол гормон бөлүнүп чыга турган бездерге өз убагында сигнал жөнөтүп, өзүнүн гормондорду бөлүп чыгарып, атайын
Мисалы бөйрөк үстүндөгү безге АКТГ адренокортикотропный деген гормон бар. Ушул гормонду өз убагында жеткирип турат. Эгерде кандайдыр бир гормон жетишсиз бөлүнүп чыгып турган болсо, ошол бөйрөк үстүндөгү безден ал ошолго ылайыктуу кылып көбүрөөк бөлүнүп чыга турган тапшырманы берип турат. Мисалы дагы калкан сымал безибиз бар. Ал жерден Т3 жана Т4 деген гормондор бөлүнүп чыгып турат. Эгерде ал аз бөлүнүп чыгып кала турган болсо, тиреотропный гормон ТТГ деген ушул гормон көбүрөөк бөлүнүп чыгып гипофизден аларды жакшыраак иштөөгө буйруп турат. Эми бөйрөк үстүндөгү бездин так жакшы иштеп турушуна бир гана ушул гипофиз эмес, андан башка дагы бир кичинекей орган бар. Ал дагы так иштеш керек болот. Ал дагы өз убагында жакшы иштей турган болсо, албетте бөйрөк үстүндөгү безге дагы таасирин тийгизбей койбойт. Ал кайсы орган десеңиз, бул балким китептерден окуп калгандырсыз, балким кинодон көргөндүрсүз. Үчүнчү көз деген дагы орган бар. Аны үчүнчү көз деп айтпайбыз, бирок бул ошого окшош белгилери менен көрсөтүлөт. Аны алдыда айтып бермекчимин. Ал органдын аты шишковидное тело же болбосо эпифиз. Ал биздин баш мээбиздин дал ортосунда жайгашкан болуп, өз кызматын жакшы аткарыш үчүн эки нерседен көз каранды болуп эсептелинет. Эми аны эмне үчүн үчүнчү көз дейбиз, ушул тууралуу айтып коеюн. Анда көзүбүздүн сырткы, эки көзүбүздүн сырткы жарыкты сезе турган клеткалары болгон сыяктуу, ушул эпифизде дагы сырткы жарыкты сезе турган клеткалары бар болуп саналат. Эгерде сырткы таасирден көзүбүз жарыкты сезип турган болсо, эпифиз дагы ал нерсени сезип турат. Көбүн эсе эпифиз биз үчүн түнкү убакта керектүү болуп эсептелинет, бирок жарык учурда дагы керек. Эми анын сырттагы жарыкты сезүүсүн кантип билсек болот? Бир саамга эки көзүңүздү жумуп көрүңүз, жөн гана. Сиз эч нерсени көрбөй турасыз, бирок жарыкты сезип турасыз. Бул учурда эпифиз ошол нерсени көрүп турат деп айтсак дагы адашпаган эле болобуз. Сырткы жарыкты көрүп турат деп айтсак дагы. Ал эми эгерде көздү жумуу менен бирге сырттан колуңуз менен тосо турган болсоңуз, эч кандай жарыкты сезбейсиз. Демек, бул учурда ошол биздин эпифизибизге, үчүнчү көзүбүзгө эч кандай жарык жетпей турган болуп эсептелинет. Демек, ал жакшы иштеш үчүн эмне кылышыбыз керек? Шуну билип алайлы. Караңгы түшкөн учурда сыртка сөзсүз түрдө эртерээк жатканга аракет кылышыбыз керек. Жана жөн гана жатып коюшубуз эмес, жаткан бөлмөбүз толугу менен караңгы болуш керек. Өйдөдөгү көрсөткөн нерсемде жарык бар болсо, эпифиз жакшы өз ишин аткара албай калышын айтып өттүм. Ошондуктан эгерде уктай турган болсоңуз, толугу менен жарыкты өчүрүп, бардык жердеги караңгы боюнча уктасаңыз, ошол эпифизге өтө пайдалуу болот. Ал эми ал жакшы иштеш үчүн дагы бир ишти аткарышыбыз керек. Бул болсо кыйыныраак. Биринчиден, анткени эртең менен сыртка жарык түшкөндө, тагыраагы мисалы жайдын күнүндө саат 5-те ойгонуш керек болот, ойгонуп туруш керек болот. Анткени жарык түшкөндө ага ошол нерсе таасирин тийгизе баштайт. Демек, караңгыда уктап, жарык учурда дайыма ойгок жүрө турган болсок, эпифиз абдан жакшы иштеп, бардык денебизге ушул катары бөйрөк үстүндөгү безге дагы өзүнүн жакшы таасирин тийгизип турат. Эми бөйрөк үстүндөгү безге дагы эмне жакшы жардам берет? Ага жылуулук өз убагында жакшы жетип туруш керек. Эгерде жылуулук жетишсиз боло турган болсо дагы гормон жетишсиз же ашыкча бөлүнүп калышы мүмкүн. Ага ылайык күндүн бардык эле бөлүгүндө буттарды, буттун бардык бөлүгүн тамандан баштап ушул
жамбашка чейин ар дайым жылуу сактап жүрө турган болсок, муздатпай турган болсок, бөйрөк үстүндөгү безге дагы жана дагы бөйрөккө дагы жылуулук абдан жакшы жетип, ал өз ишин өтө жогорку деңгээлде аткара берет. Ошону менен бирге эле бөйрөк үстүндөгү без абдан жакшы иштеп турушу үчүн стресстен дагы арылган аракет кылышыңыз керек, же болбосо стресс болбошуңуз керек. Албетте бул реалдуулуктан алыс нерсе, ошондой болсо дагы айрым аракеттерди жасап коюу ашыкчалык кылбайт. Стресс тууралуу 1-2 видео чыгарганмын мурда. Ошолорду кайрадан көрүп коюшту кааласаңыз, ошол видеонун астына кире турган болсоңуз, ссылкасын таштап коем, калтырып коем. Жана дагы бир маалымат айтылбай калды. Адреналин жана норадреналин гормондору керектүү учурда өтө катуу чыңалууда иштейт деп айттым. Бирок экөөсү кантип айырмаланат, же болбосо качан бөлүнүп чыгат деп айтсак, суроо берсек туура болот. Муну эки жаныбарга салыштырып айтсак болот. Мисалы, бир жырткыч жаныбар чөп жей турган жаныбарды чуркап кууп баратат дейли. Бул учурда качып бараткан жаныбардан адреналин бөлүнүп чыгат. Ал эми кууп бараткан жаныбардан болсо норадреналин гормону бөлүнүп чыгат. Ал эми адамда болсо, адамга салыштыра турган болсок, эгерде биз өтө ачуулана турган ушундай чыңалган учур болсо, бизде норадреналин гормону бөлүнүп чыгат. Ал эми бир нерседен катуу корко турган болсок, же болбосо бир гана коркуу эмес, өтө бир нерсеге тынчсызданып тура турган болсок, адреналин гормону бөлүнүп чыгат. Ушул алардын айырмачылыгы. Негизинен сиздерге жеткиргим келген маалыматтар ушулар. Балким бир аз түшүнүксүз болуп калгандыр, балким бир аз кызыксыздай көрүнгөндүр. Өзүңүздөр дагы ушул тууралуу бир аз интернеттен угуп койсоңуздар башка маалыматтарды абдан жакшы болот, толугураак түшүнүп алыш үчүн. Же болбосо ушул эле видеону кайрадан бир жолу уксаңыз, балким жакшыраак түшүнөсүз.